Саламайымдар, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен балалык кездеги даамды эске салган аябагандай даамдуу былпылдаган сонун духовкада пирожки жасайбыз. Видеонун аягына чейин менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи унду ээлеп алабыз дагы. Ундун үстүнө ачыткыбызды салабыз. Андан кийин шекер салабыз. Жакшылап аралаштырып, кичине өсүмдүк майын куябыз. Андан кийин бул жерде жылуу суунун үстүнө сүт кошобуз дагы. Бардыгын алдына жазып кетем подробно. Экөөнү жакшылап аралаштырып, унга кошуп камыр ыйлайбыз. Бул пирожкини духовкада бышыргандыгы үчүн кичине катыгыраак кылып илейбиз, кыздар. Бул бизде песочный пирожки болот. Өтө катык эмес, өтө жумшак эмес, орточо кылып, ушундай кылып камыр ыйлап алабыз. Мынакей даяр болуп калды. Мынакей бизде ушундай сонун камыр чыкты. Эң акырында ушундай кылып өсүмдүк майынан үстүнө кичине сыйпап туруп, камырыбызды ачытып коебуз. Мен камырым аябай тез ачыйт. Жарым саатка жетпей эле ачып калат. Ачыганга кетти. Ага чейин биз начинкасын даярдап алайлы. Пиязыбызды туурап ушундай кылып. Мага пияз кошуп жасаган пирожки жагат. Аябагандай даамдуу, сонун пирожки болот. Азыр бул пияздарыбызды кууруп алабыз кичине. Мынакей майды тактап алып, пиязды кууруп алайлы. Мынакей куурулуп калды. Ушундай куурулса болот. Андан кийин картошкабызды сууга бышырып, үстүнө кичине сливочный май коюп, анын үстүнө кууруп алган пиязыбызды салып, картошканы кадимкидей эле сууга бышырып аласыздар. Туз салабыз татымына жараша. Кара мурт салабыз. Андан кийин баарын жакшылап эзип, ушундай кылып пирожкинин ичине сала турган начинка даярдап алабыз. Ага чейин биздин камырыбыз да ушундай сонун болуп ачып чыкты. Эми таразанын жардамы менен бардыгы бир калыпта, бир формада чыгыш үчүн ушундай кылып бөлүп алсаңыздар болот, же көзүңүздөрдүн болжому менен деле бөлүп алсаңыздар болот, тараза жок болсо. Мен ар бирин 60-70 граммдан бөлүп алдым. 70 граммдан бөлүп алдым. Ошондо сиздердин пирожкиңиздер бири чоң, бири кичинекей болбой, тегши болуп, сонун болуп чыгат. Мынакей баарын бөлүп, тоголоктоп алдым. Эми кичине камырыбыз көтөрүлүп чөктү, үстүн жылуу жаап кое турабыз. Мынакей биздин камырыбыз да кичине көтөрүлүп чыкты. Эми алдындагы жагын үстү жагына келтиребиз дагы, ушундай кылып. Андан кийин ортосун кичине басып, өтө көп басып жукартпайбыз. Ушундай кылып кичинеден басып алсаңыздар болот. Бул жерге азыр биз картошкадан жасалган начинкабызды салабыз. Мынакей. Ушинтип ортосун толтуруп салып чыгабыз баарын. Андан кийин эки чекесин чоюп,
ушундай кылып эки жагын бириктирип, видеодогудай кылып түйүп чыгасыздар. Андан кийин ушинтип жалпайтып, пирожкинин абалына келтирип, сонун кылып түйүп аласыз. Мынакей. Эки жагын чоюп, ушундай кылып жармаштырып, камыр аябай ийчек иштегенге жакшы, сонун камыр болот. Ушундай кылып баарын түйүп, листибизге салып алабыз. Ар кимдин духовкасы ар кандай кыздар. Мен 180 градуста 25-30 минутта бышырып алам. Мынакей, баарын түйүп алдым. Андан кийин үстүн жумуртканын сарысы менен майлап, текш майлаңыздар, ошондо пирожкиңиздер кып-кызыл болуп, сонун болуп пышат. Мынакей майлап алдык. Эми духовкага жиберебиз. Мынакей биздин аябандай сонун пирожкилерибиз бышып чыкты. Жыты үйдүн ичин жарып жатат. Азыр ысык, кичине кое турайлы. Мынакей аябандай сонун пирожки болот кыздар. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздерге да сөзсүз түрдө жагат деген ойдомун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.